Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору сунушталып жатат. Мыйзам долбоору жер мыйзамдарын бузуу үчүн жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыккан. Бул жер мыйзамдары негизги принциптерин бири бул жаратылыш объектиси Кыргыз элинин жашоо турмушунун өнүгүшүн жана иш аракеттеринин негиздери катары мамлекеттик жана экологиялык коопсуздукту камсыздоо, жердин менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын мыйзамдуу укуктарын коргоо болуп саналат. Бирок акыркы жылдары өзүңүздөргө маалым болгондой, республикабыздын аймагыбызда жердин максатын бузуу менен колдонуу, жерлерди бөлүү, алардын түшүмдүүлүгүнөн ажыратуу, суугат жерлерге алып келүү боюнча тенденциялар көбөйүп, максатты багыттуу эмес жерлерди, турак жайларды куруу менен, мыйзам бузуу менен бир топ кварталдар пайда болуп, бул азык-түлүк коопсуздугуна маселелерди жаратып келүүдө. Ошондуктан 2022 жылдын 1-апрелиндеги мыйзамда жер укуктук маселелерин жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы да кабыл алынган. Ал жерде болсо ошол бир жолку акция катары жер мунапысы жөнүндө да каралган. Ал жерде болсо ошол 5 категорияда жерлерди мындайча айтканда мыйзамдаштыруу боюнча мунапыс берүү каралган. Бул биринчиси өз билемдик менен курулган же бүтпөй калган жеке турак жай үйлөрдү. Экинчиси жер учактарын которуу, трансформациялоо жөнүндө мыйзамы кабыл алынганга чейин кандайдыр бир жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары, мамлекеттик органдардын чечимдери бар же алардын укук улантуучулардын чечимдери барлары боюнча жерлерге карата, анан үчүнчү айыл чарба өндүрүшүндө пайдаланууга жараксыз болгондор, ал эми башка мамлекеттик актылары бар жерлер, багбанчылык дача участоктор болгон. Бул жер, бул кылмыш жаза кодексине жана укук бузуулар жөнүндө кодекстин жоопкерчилигин күчөтүү максатында киргизилип жатканыбыз жана сөзүмдө белгилегендей, жер бул мамлекеттин негизги байлыгы жана анын азык-түлүк коопсуздугуна дагы таасир этет. Ошондуктан бул жерлерди буга чейин жер мафиясы деп белгилеп кетсек да болот. Бул жерде бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен жана бейөкмөт уюмдардын ортосунда кошулган топтор атайын максаттарына жетиш үчүн жерлердин категорияларын бузуу менен баякы жерлерди жараксыздыктан чыгарып, алар жерге турак жайларды курдуруп алышып, мындайча айтканда мамлекет аларды мунапыс берүүгө муктаж, мындайча айтканда мындай айласыз акыбалды жаратышканда, ушул мыйзамды биз укук бузуулар жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү менен мындан нары дагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жерлерди мыйзамсыз өз билемдик менен ээлеп алуу, кеңейтүү факттарын алдын алуу, тыюу салуу, ошондой эле жерлерди максаттуу багыт боюнча пайдаланууну контролдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында айыл чарбалатын жерлерди жакшыртуу жана сарамжалды пайдалануу боюнча дагы мындай тапшырмалар коюлуп жатат. Ал эми мыйзамдардын кодекстерге мен токтоло кетсем, өзгөртүү киргизип атканыбызга, биринчи бул кылмыш жаза кодексинин 60-чы беренесине сот тарабынан кошумча жаза катары төмөнкүлөр колдонулушу мүмкүн деген жерге биз 5-6 пунктты кошуп атабыз. Бул жерге өз билемдик менен ээлеп алган жер участогун кайтарууну камсыздоо жана анын кесепеттерин жоюу деп. 6-сы жерлерди айыл чарба өндүрүшүндө пайдалануу үчүн жараксыз абалга келтирүүнүн кесепеттерин жоюу деген. Бул жерде урматтуу депутаттар, буга чейин ушул 60-чы беренеде сот тарабынан колдонуучу кошумча жаза чараларын колдонгондуктан бул жерге жер мыйзамдарын бузууда, жердин максаттарын бузууда, аларды жанагы сугат тармагынан чыгарып, алардын категорияларын өзгөртүүдө мындан нары биз аларды кошумча жаза катары ал жерди калыбына келтирүү абалын дагы белгилеп кетип атабыз. Ал эми 212-чи беренеге болсо бөтөн жер участогун өз билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багытын бузуу менен айыл чарба багытында жерлерге өзүн билемдик менен курулуш куруу буга чейин 200-дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейин айыппул салынса, бүгүнкү күндө биз сунуштап аткан редакцияда ошол өз билемдик менен ээлеп алган жер участогун кайтарууну жана анын кесепеттерин жоюу менен бирге 500-дөн 1000 эсептик көрсөткүчкө чейин айыппул салынып жазаланып атат. Ал эми ушул эле жоосун көрүнүштөр зордук зомбулукту колдонуу менен жага тете барабар аракеттер менен коштолгон болсо, буга чейин 5 жылга чейинки мөөнөтүнөн эркинен ажыратылат деп жазылса,
бүгүнкү күндө жана 60-беренеге киргизилгендей кошумча жаза чара менен жерди кайтарууну камсыздоо, анын кесепетин жоюу менен 5 жылдан 7 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу болуп атабыз. Ал эми ушул эле жоосундар куралды же курал катары пайдалануучу жана ага тете буюмдарды колдонуу менен этиятсыздыктан оор залал келтирүү менен колдонулса, буга чейинки редакцияда 5 жылдан 7 жылга чейин болсо, биз азыр жерди кайтарууну камсыздоо жана анын кесепеттерин жоюу менен 7 жылдан 10 жылга чейинки эркиндигинен ажыратууну сунуштап жатабыз. Ал эми жер участогун мыйзамсыз ээлеп алууну жана максаттуу багытын бузуу менен айыл чарба багытындагы жерлерге курулуш курууну уюштурууну жетектөө буга чейин 7 жылдан 10 жылга чейин болсо, бүгүнкү күндө ошол эле жер участогун кайтарып баштапкы абалына келтирүү менен 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталып атат. Ал эми 212.1 деп дагы бир кошумча берене кошулуп атат. Бул айыл чарба багытындагы жерлерди өз билемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча чараларды көрбөгөн жактарга, булар кызмат адамдары, жердин ээси, жерди пайдалануучу же жер участогун ижарага алуучу тарабынан айыл чарба багытында жерлерди өз билемдик менен ээлеп алууга жол берүү боюнча чаралар көрүлбөсө, 300 700 эсептик көрсөткүчкө чейин жана же 2 жылга чейин түзөтүү жумуштарына же 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратууга сунушталып атат. Ошол эле жоосун алдын ала бүтүн боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган болсо, жана мен сөзүмдө белгилегендей жер мафиясы тарабынан бир топ тараптар киргендиктен бул 3 жылдан 5 жылга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми кылмышты биринчи жолу жасаган жактарга бул жерде дагы ошол 3-пунктуна кошуп атабыз. Ошол өз билемдик менен ээлеп алган жерди кайтаруу менен анын кесепеттерин жоюп баштапкы абалына келтирген учурда биринчи жолу жасаган жакка кылмыш жоопкерчилигинен кутултулат. Ал эми 212.2 деген беренени дагы кошуп жатабыз. Бул жерлерди айыл чарба өндүрүшүндөн пайдалануучунун атайлап жараксыз абалга келтирүү боюнча атайлап жерден жанагы бизде тенденция кеткендер айыл чарба бүтүн болгон жерлерди бөлүп сатуу менен баягы дробление кылып, алардын бүтүндүгүн кетирип, ошо ал жерлерге үй курууга, башка участокторду баягы турак жайга максаттуу пайдаланууга жол берген тараптарга 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратууга сунушталып жатат. Ал эми ошол эле жоосун айыл чарбалык жүгүртүүдө сугат жерлерин чыгарууга алып келсе, сугат жерлерин жанагы атайлап бир өздөрүнүн аракеттери менен жасаса, бул 3 жылга чейинки мөөнөттө белгилүү кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 7 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу сунушталып жатат. Ал эми укук бузуулар жөнүндө мыйзамдын дагы 31 беренесине айып пул деген жерине киргизип атабыз. Ал жерде 3-пунктунда өлчөмү 1000 эсептик көрсөткүчтөн ашпага тийиш болбогон беренелер көрсөтүлгөн. Биз бул жерге 149 беренени кошуп кетип жатабыз. Бул ошол баягы 149 берене бөлүнүп берилген же бекитилген жер участогун өз билемдик менен кеңейтүү болуп саналат да. Бул жерге дагы алардын айып пулуну жогорулатуу менен ошол жанагы кошумча жаза чара катары өзүн билемдик менен кеңейтилген, бөлүнүп берилген же бекитилген жер участогун баштапкы абалына келтирүү жана анын кесепеттерин жоюу менен жеке жактарга 300 эсептик көрсөткүч, ал эми юридикалык жактарга 1000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келип атабыз. Эми негизинен кыскача ушул кылмыш жаза кодексинин 1 беренесине жана 2 толукталган берене укук бузуулар кодексине 2 беренеге өзгөртүү толуктоо киргизилип атат. Бул ушул жанагы булга чейин жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу боюнча да мыйзамга ылайык ал жерде кылмыш жаза кодекси жана укук бузуулар кодекси кабыл алынганга чейинки жерлер боюнча комиссия карап чыгат. Бул 2021 жылдын 1-декабрына чейин. Андан кийин дагы жарандар ушундай баягы мурдагыдай боло берет экен, ушундай кылсак уланып кете берет экен дегендерге биз жаза чараны колдонуу менен мурдагыдай жөн эле 200-300 эсептик көрсөткүч алып калбастан баягы өз билемдик менен максатын бузган жерди кайтаруу менен анын кесепеттерин жоюу менен дагы кошумча тартиптик жаза жана кылмыш жаза жоопкерчиликке тартылат деген беренелерди киргизип жатабыз. Негизинен баяндаманын кыскача мааниси ушундай. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо барбы суроо? Да, Алексей Ташбаевич. Рахмат, Аман Камбат Пирбекович, саламатсыздар бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бул өзү мыйзам керек эле да.
Эмне үчүн дегенде өзүм билемдик менен жана жердин бир категориядан экинчи категориясына өткөзгөн жанагылар көп да. Анан кийин көбүнчөсү жанагы пром объекттер деп коебузбу, же болбосо жанагы алтын кен, же болбосо ушул жанагы кендерди казуу боюнча ишмердүүлүктү алып барган боюнча аябай эле көп да көйгөйлөр. Эмне үчүн дегенде бир категориядан промышлен деп өткөзүшүп алган, ошол жерде өздөрүнүн ишмердүүлүктөрүн алып барып, бирок жаратылышка аябай чоң кесепетин алып келип атат да. Ушул эле бизде кумтөрдү карай турган болсок, кумтөрдөн биз азыр 20 жылдын ичинде эмне алдык? Баягы орустар айтмакчы лунный рельеф алдык да. Анан кийин ошол жерде турган хвостохранилищелерди алдык. Буга чейин мамлекет 3,5 миллиардка чейин айыппул жанагы салабыз эди, ошол боюнча токтоп калды 3,5 миллиард долларга. Биздин мамлекетке экологияга ушунча жанагы болду. Эми карай турган болсок, бүт эле Кыргызстан Республикасы боюнча бизде 1000ден ашык лицензиялык площадьтерди аянтчылар бар. Өздөрүнүн ошол аянтчыларда алтын кен дейбизби, жанагы же баалуу мамлекеттик жанагы драгоценный металл дейбиз, ошолорду казуу боюнча ишмердүүлүктөрүн алып барат да. Ошолорго дагы үлгү болуш керек да. Ошол мыйзамдын негизинде. Бирок могу жерде мыйзамыңыздар жакшы, колдойбуз. Эмне үчүн дегенде мыйзамдын максаты менен да, милдеттери менен да таанышып чыктым. Бирок бул жерде айтып коюш керек, мыйзамдын долбоорунда сиздер укуктук ченем менен сунушталып жаткан санкцияларды белгилегениңиздер жакшы, бирок суммасы так белгиленген болуш керек да. Мыйзам так иштеш керек. Ошол жерден көрсөтүлүш керек. Же 5 жыл, мисалы, же 3 жыл штрафтарындагы көрсөтүлүш керек. Бул жерде сиздердин мыйзамда көрсөтүлбөй калыптыр. Ошол жанагы өзүнүн ишмердүүлүгүндө техногендик же болбосо бир жанагы чоң зыянга экологияны алып келе турган болсо эмне болот? Ошол жок. Андан сырткары жанагы техникалык рекультивацияны жасабаса, биологиялык рекультивацияны жасалбагандарда кандай жанагылар ченемдик актылар колдонулат, ушулда көрсөтүлбөптүр да. Эми бул биринчи окууда болуп атат. Биз өзүмдүн мен сунушумду бул мыйзамдын жанагысына берем сунуштарымды. Сиз айтып койсоз, могу техногендик же болбосо бир катастрофага алып келе турган болсо эмнелер колдонулат? Кандай жазалар? Урматтуу Алишер Ташбаевич, ал баягы экологиялык кылмыштар боюнча дагы кодекстин өзүнүн бөлүгүндө каралган. Бул жерде биз киргизип аткан жерлер бул ошол негизинен жерлердин максатсыз колдонуу же максатынан чыгаруу болуп атат да. Эми ал жерде баягы жалпылап деле кетет, анан подзакон акттары менен да регулировать этилет да. Бул жерде жерлердин категориясы эмес, деги эле максатынан которуп максатсыз пайдалануу болуп атат да. Жок, ошол түшүнүп атабыз. Эми максаттуу мисалы бир эле жерди ала турган болсо, кайра эле мисалы азыр эле мына Айыл чарба министрлиги берди, могу Терексай боюнчачы 1600 гектар жер буга чейин жанагы трансформация болгон да. Анын ичинен 170 гектар жер айыл жанагы населенный пункт деп коебузбу, шарча болгон да. Шарча ошол лицензиялык площадька кирип кеткен. Аны эми азыр болсо Айыл чарба министрлиги ушуну чет-четинен трансформация кылып атат да. Бир жолукусунда 2 гектар 6 жерин трансформация кылды, 7 гектар жерин дагы бир трансформация кылды. Ушу менен 2 жолу, бирөөсүнө токтому чыккан, экинчисине токтому чыга элек. Ушуларга ким жооп берет? Мына сизге так факты менен. Урматтуу баяндамачы, ким жооп берет ушундай маалы? Айыл чарба министринин орун басары бар бул жерде кошумча баяндамачы. Эгер маселе айыл чарбаныкына болсо, жана ички иштер министринин орун басары бар, ал неме болсочу. Жок, мен сизге мыйзамдуулугун сурап атам. Сиз эми Адилет министрлиги бул мыйзамдын так чокусу болгон, ушулардын баардыгын сиздер карайсыздар. Ушунун баардыгы сиздерге келген. Ошол эле трансформация боюнча, башка боюнча жана сиздер өзүңүздөр макулдуңуздарды бергенсиздер ушулар боюнчачы. Ушундай кырдаалда, жагдайда могу сиздерди азыр жана түзөтүү, өзгөртүү киргизип атасыздар, ушул жанагылар жок болуп атпайбы? Туура, Алишер Ташбаевич, бул жерде айттым го, бул жердин участогун мыйзамсыз ээлеп алуу же максатын бузуу болгон жоопкерчиликтерди биз бул жерде күчөтүп атабыз. Эми 10 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылат деп атабыз. Ошол бул жерлерде
сиз айткан жанагы бир мындай өтө татаал формада бузгандарга ошол 12 жылга чейин каралат да. Бул эми соттук териштирүүдө аныкталат. Ал эми өзүнүн бир аз эле участогу болуп, жанагындай максатсыз колдонуп, ал анча оор эмес болгон болсо, аны ошол тергөө органдары менен сот карап чыгып, будан баягы минималдуу көрсөтүлгөн жаза чараны берет да. Эми кайра дагы эле ушул жерге келебиз да, бир эле эпизод менен сиздер менен карап көрөлү деп атса факт менен. Азыр эми мисалы жанагы эле айттым, ошол жанагы лицензиялык аянтчанын категориясын Айыл чарба министрлиги дагы өзгөрттү да. Бирок ошол эле территория азыркы күндө ошол жанагы алтын кен каскан компаниянын атында турат да. Алар билбейт, мисалы ошол лицензиялык площадь кичирейип кеткенинчи. Булар уруксат сураган жок. Аларга госзапаска коюп алган алтындын запасын. Ким жооп берет ушундайда? Эми сиз конкретно объект боюнча сурасаңыз, анда Жок, ошо мыйзамды кантип алып келесиздер ошого? Эми мыйзамга биз эми ар бир объект боюнча жазбайбыз, Алишер Ташбаевич. Бул жерге жалпылап жазылып атат. Мен бир объектке жаз деген жокмун. Мен сизге болгон жанагыларды айтып атам. Кааласаңыз, мен сизге азыр айтып берем. Ошол эле Vertex Gold боюнча алар өзүнүн жанагысын мыйзамсыз жанагы элди айтып атат, кайрылып атат, жазышып атат. Хвостохранилище дейбиз, жанагы атып тоодун так чокусуна коюп алып. Алар өзүнүн сианитин экинчи жанагысын колдонот. Бул боюнча силердин заключениеңер башкалары жок. Ошол эле природный парк деп коебуз, Чаткалдагы. Анын территориясын, категориясын өзгөртүп атасыңар. Бир Килейген природный парк жок болуп кетип атат. Ал жерде болсо Чарат Саф менен экинчи Чарат деген компания болуп атат. Бирден категориясынан экинчи категорияга өзгөртүп атпайсыңар. Ошол эле жанагы Иштанберди, ошол эле Full Gold Mining деген компаниялар бүт бардыгы сианитти колдонуп атпайбы? Ошолор эле жердин жанагы экологияны, жердин кыртышын бузуу менен өздөрүнүн жанагы ишмердүүлүгүн алып барып атпайбы? Мен сизге айтып атам, ушундай болгондо сиздер мына өзгөртүүлөрдү алып келип атасыздар мыйзамга. Кандай жаза каралган? Бул жерде сиздер жанагы физический, юридический лицо деп эле жанагы бир эле беренеге киргизип атасыздар. А бул жерде кеп болуп атат, техногендик же болбосо жанагы жаратылыштык могуга зыян алып келгендеринсинде эмне болот деп. Ошол эле эмне штраф менен чыгарып коебузбу? Ошол эле компаниялар 100-110 тоннадан ар кимисинин кеминде жанагы запасы бар. Аларга бир болот сиздердин койгон штрафтар бул 1 килограмм алтын. Аны төлөп коюп бир чыгып кете берет. Андан кийин биз эмне келечекке муңга, бала акырабызга, кийинки муңдарга биз жанагы экинчи кумтөрдөн кийинки лунный рельефтүү же ушундай талкаланган жаратылышты калтырабызбы? Ушуларды сиздер бир анализ кылып көрдүңүздөрбү, урматтуу баяндамачы? Урматтуу Алишер Ташбаевич, бул мыйзам беренелери баягы башаламандык менен, өз билемдик менен жеке турак жайларды куруп алган ушул коомдук мамилени жөнгө салууга багытталган мыйзам да. Бул баягы бир топ жылдардан бери пайда болгон кварталдар. Ал эми сиз айтып аткан маселелер болушу мүмкүн, бирок аны жанагы экология жана жер казынасы министрлиги менен, анын жер казынасын жөнгө салуу мыйзамдары менен өзүнчө карап чыгыш керек да. Ал өзүнчө башка тема болуп атат да. Бул жерде лицензиялар жөнүндө эмес, бул турак жай курган мамилелерди жөнгө салуу боюнча мыйзам. Сиз айткан маселе бар, бирок азыр бул жер биз сунуштап аткан мыйзам ал мамилелерди жөнгө салбайт да. Анан өзүнчө бир ошол министрликтин өкүлдөрү менен карап чыгыш керек болот да. Урматтуу баяндамачы, мына сиздер мыйзамдын долбоорун өкмөттүн атынан алып келип атасыздар да. Баягы эле сиздер буну сиздин сөзүңүздөн баягы карапайым элге жаздык деп атасыз да. Бул сиздердин жазган мыйзам баягы эле карапайым элди биздегидей болуп атат да. Тоо урдаган 5 жылдан 8 жылга отурат, миллиондоп, миллиардтагап урдаган 250 000 штраф менен чыгып кеткендейчи. Азыр сиз ошол жанагы берилген жерде айтып атасыз 8 сөтүк же болбосо 3 сөтүк өзүнүн границасынан жанагысын аянтчасынан 1 сөтүккө, жарым сөтүккө чыгып кетсе ошону жанагылап атабыз деп. А бул жерде миңдеген гектар менен алып биздин экологияга, мамлекетке зыян келип атпайбы? Ошол жөнүндө кеп болуп атпайбы? Сиздер баягы эле карапайым элди бир жанагы алып келебиз деп атасыздар да. Ошол эле жанагы азыр эле келсек, трансформация маселеси, амнистия маселеси жер боюнча ошого келип эле такалабыз. Кайра эле биз элди берип кылып атат. А бул жакта миңдеген гектар жерлерди алып туруп, ошолор талкаланып атпайбы? Ушулбу сиздердин жанагы мамлекетке болгон, элге болгон
көз карашыңыздар? Урматтуу Алишер Ташпаевич, сиз айткан маселелер айттым го, экологиялык кылмыштар болсо, ал кылмыш жаза кодекси менен өзүнчө жөнгө салынат. Ал эми бул жерде турак жай куруу, жер мафиясы бул жөнөкөй жарандарга багытталган деп айтып кетип атасыз, бирок бүтүндөй бийлик өкүлдөрүнүн же жергиликтүү өз аңчы башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн жана шылуундардан турган жер мафиялары бар өзүнчө. Бул жерде ошол топторду да жоопкерчилиги жөнүндө каралып атат. Ал эми кээ бир жарандар ошол баякы иштеп таап келип жүрүп, ошолордун бир тузагына илинип, бир ошолордон мыйзамсыз жер алып алган болушу мүмкүн. Бирок негизинен бул баякы уюшулган кылмыштуу, мындайча айтканда, кызмат адамдарынын жана ошолго тете болуп уюштурган жактардын да жоопкерчилиги каралат. Бул жерде баякы мына сокулуктун айланасында деле жөнөкөй жеке жарандар эмес, атайын уюшулган топтордун жасагандыгы маалым болуп атат да, бул мыйзамды жазууда анализдеп, тариздегендечи. Аны түшүнүп турам. Эми бул жерде сиз айтканыңызда эс сырмалында айтканда генеральный прокурорчу, что самое главное, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий не вышли на самих себя, депчи. Ошон сыңары жер мафиясы боюнча, ошол эле Сокулуктагы боюнча, ошол эле Ысык Ата районундагы боюнча 650 000 гектарды жерди ким өзүнө алып алгандар биз жакшы билебиз, маалыматтарыбыз бар. Ошол жерден өзүңөр чыгып жүрбөсөңөр болду да, өкмөтчү. Рахмат, мен жанагым жок, сунуштарды мен берем. Ошол юстиция министрлиги докладчик болгондагы ушул баякы тең неме болсун депчи, анткени юстиция министрлиги жер берүү менен алектенбейбиз да бүгүн. Ошондуктан ушул мыйзамды биз алып келип атабыз да. Рахмат. Жок, түшүнүп атабыз, эми сиздер жерди бербейсиздер, сиздер Адилеттүүлүк министрлигисиздер. Бүт мыйзамдык актылардын бардыгы сиздердин макулдашуусуз өтпөйт. Бардыгын ушунун баарын караган сиздер. Бизде мыйзам иштеш керек, урматтуу баяндамачы. Анан кийин монтип чыгарып койдук, билбейм, жана бири-бирине киргизип, жана карапайым мейлди кайра эле жанагы тузак отургузгандын кереги жок бул жерденчи. Сиздер адилеттүүлүк болгондон кийин министрлиги ошого адилеттүү карашыңыздар керек. Бардыгын бир алып келиш керек эле пакет менен. Анан кийин ушинтип эле жылдан жылга бөлүп киргизип жүрө беребизби? Азыр мына сиз алып келдиңиз, жердин бардыгын уже буга чейин жана мыйзамдаштырып алды. Азыр амнистия жана чыккан жанагы президенттин жарлыгы боюнча, амнистия боюнча канча деген ушул эле сиз айтып аткан жана жер мафиялары өзүнүн мыйзамсыз жана кылган жерлерин бардыгына мыйзамдуу болуп калат, кызыл китеп берилет. Андан баш сырткарысын азыр мына булар инвентаризация кылып туруп экинчи жанагысына киргизип атат. Буну менен жана сиздин мыйзамыңыз жогорку кеңештен өткөнгө чейин бүт бардыгы ошол жер мафиясы Чүй областында, Ысык көл областында, Ош шаарында бардыгы мыйзамдашып калат. Баягы эле жооп бере турган карапайым эл болуп калат. Ошон үчүн бүт жанагы андан кийин сиздер эмиги жылда алып келесиздер трансформацияга ошол чоң аянтчаларды. Алар да гана мыйзамдаштырып, ошол боюнча жоопкерчиликти эч ким тарта турган жанагы адам калбай калат. Анан бул жерде мен сиздерден сурайын дедим эле. Сроктору канча? Эмнени суроо дейсиз? Ошо статьяңарды бересиз с момента совершения. Бул биринчи маселеңизге улап кетсем болот. Бул буга чейинки ээлеп алган жерлер, жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндө өзүм билемдик менен курулган же бүтпөй калган жеке турак жай үйлөр, бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексин жана укук бузуулар кодексинин баягы күчүнө киргенге чейинки объектилер болгондо, бул 2021 жылдын 1 декабрына чейинки курулган үйлөр баягы жер мунапыстыгына жатат. Андан кийин дагы улантылып өз билемдик менен максатын которуп жасаган үйлөр же объектилер курулган болсо, ушул кылмыш жаза кодексинин азыркы редакциядагы жоопкерчилиги боюнча жоопкерчилик тартат. Ал эми мындан ары болсо, ушул мыйзам өтүп кабыл калган болсо, азыр биз күчөтүлгөн тартиптеги жоопкерчиликтер менен тартат да. Демек, ал мөөнөттөрү ушул буга чейин амнистия 21 жылдын 1 декабрына чейинки азыркы редакция, бул мыйзам кабылгандан кийинки редакциянын аралыгында болгон жанагы укук бузуулар же мыйзам бузуулар каралат. Рахмат, мен азыр Ички иштер министрлигине берет элем да. Ушул боюнча жана жумуш сиздерде да алып барасыздар да. Кандай дейсиздер ушул мыйзамды өзгөртүүлөрүнүчү? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам керек мыйзам, негизи азыр баяндамачы айтып кеткендей, Сокулук району, Алмин районунда баягы жерди
айыл чарба жерлерин басып алып, элдерге таркатып, сатып, уйгур ачпай ушунун өзүнүн органдык группалар бар да. Анан бул дагы бул кошумча дагы бул бөгөт койгонго жардам берет элем да бул мыйзамдар. Рахмат. Рахмат. Суроо берүүчү Балбак Зарылгыз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына азыркы мыйзам өтө керектүү мыйзам да. Бишкек шаарынын ичинде көп жерлердин баарын бере берген да. Жанакы Сибирский язва, очок жерлердин үстүн берибиген, сот объект салына турган жерлердин үстүн берибиген. Мен мэр болуп келгенде каршы чыккан, ошо мэрликке каршы чыгып кетсин дегендин баары ошол жер саткандар камалып, азыр түрмөдө отурат. Бишкектин ичиндеги жерлерди сатып ийгендин баары келгенде ошол келет, любой мэр келсе ошого келет, условия коет. Моуларды мыйзамдаштырып бересиң дейт, анан макул болбосо дагы кетсин дейт. Мына тарых өзү көргөзүп атат, азыр ошонун баары түрмөдө отурат. Бул мыйзамды кичине катуулатып аттырсыңар, дагы 5 жылдан 10 жылга чейин деп, 5 жыл эмес 10 жылды срок кошуп аттырсыңар. Айыл жеринде деле ошондой, миссия боюнча мыйзам азыр деле мен өткөндө өкмөткө кайрылдым, Төрөбаевка. Азыр деле кээ бир жерлерде жерди мыйзамдаштырып бергиле, мынча берем, тигинче берем деп, Сокулук районунда ошондой иштер болуп атпайбы? Батыраак. Өкмөт миссия мыйзамын кабыл алса, ошонун үстүнөн барып, давай мен ишиңди бүтүрүп берейин, мондай кылып берейин деген кишилер чыгып атпайбы? Ушул мыйзамдан кийин ошолор жазаланат дейм, Кудай буйрса. Фундамент куя койгондор бар. Барып айылык жергиликтүү бийлик менен, бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшө коюп, моуну ошол миссия кабыл алганга чейин деп жазып бере койчу дегендер бар. Ошонун баарына Кудай буйрса ушул мыйзам бөгөт коет деген ойдобуз. Бийлик аферисттерге, жанакы күчкө салгандарга ишенбей ушул толук туруп бериш керек да. Себеби муну көрдүк да баарыбыз, башыбыздан өткөн нерсени айтып атабыз да. Сен моундай кылбасаң моундай кылабыз деп, мына уйгурчулардын, Бишкектеги уйгурчулардын арасынан чыкты да ошолордун баары. Атын коюп ашкан жакшы аттар, бирок бүт баары тең азыр кээ бирөө кесилди, кээ бирөө ошол аферизмдин аркасынан жүргөндөр. Анан бирдеме десең эле моундай тигиндей деп элди артына ээрчитип алып келип кыйкырып өкүрүп атып, анан ушул дара акыбалга жеткирдик Бишкектин тегерегиндеги жерлердин баарын. Бул мыйзам кичине татаалдашып, жазасы катууланып аттыр. Мен ушул мыйзамды колдойм жана сиздерди чакырып кетет элем. Рахмат. Рахмат Балбак. Мен да суроолор боюнча мен бир суроо берип кетейинчи анда. Урматтуу Орозбек Кадырбекович. Дачалар регистрация сіздерден өтөбү? Дачалар коомдук бирикме катары бизден өтөт. Инвентаризация качан кылдыңар эле ушул боюнча, дачалар боюнча? Ким кылат ушуну? Юридикалык жактардын инвентаризациясы биз кылабыз, ал дээрлик күн сайын болуп келет. Эми инвентаризация кылып чыксаңар, ошол дачанын убагында завод, фабрикаларга бергенбиз, туурабы? Ошо жерин. Ооба. Завод, фабрикалар жоюлуп кетти. Бүгүнкү күндө дачалар эл чогулуп алып, каалаган кишини шайлап атат да. Бул кандай болот? Аманган Батырбекович, баякы юстиция министрлигинде алар юридикалык жак катары каттоодон өтөт, анан ал коммерциялык эмес уюм болуп, сиз айткандай туура, баякы заводдон калган, комплекстин калган ордуларын ээлеген, бирок алардын жери боюнча бизде катталган маалымат жок. Анан ошондой талаш тартыштар болуп, жана бир ай мурун бирөөсүн көрсөтүп, бир айдан кийин дагы бирөөсүн көрсөтүп, талаш тартыш мына айрыкча чүй боорундагы дачаларда аябай көп. Биз болсо алардын жанагы мүчөлүк китепчелерин башынан ким мүчө болгон, көпчүлүгү кимге добуш берди деген ошолорду дыкат карап туруп, анан ошолорду мындай жетекчи катары киргизип атабыз иш жүзүндөчү. Канча дачный участок бар Кыргызстан боюнча? Дачный участокпи же дачный дача бар, канча дача бар? Садоводческое общество. Азыр сизге мен 2022 жыл же ага чейинкисин кылып берем. Анткени азыр экөөбүз сүйлөшүп атканда дагы бир дача ачылып же жабылып калышы мүмкүн да. Жок, мунапыс берилгенде ошо 5 категориядан берилип, ошо бир категориясы ушул дачалар боюнча болчу, туурабы? Садоводческое общество. Менин билишимче Кыргызстан боюнча 320дай дачный участок бар. Ошонун 280-и Чуйский областта, туурабы? Ооба, эң көп Чүй областында.
Эми мен сизге анда так суроо берейин. Дачалар жоюлуп кетти, завод, фабрика. Бүгүнкү күндө ошонун документтерин албай жүгүрүп жүргөн эл бар да. Муну эмне кыласыңар? Кантип инвентаризация кылып атасыңар? Бул дачалардын жерлери боюнча жанагы жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу мыйзамы жана жарлыкка ылайык ал баягы райондук администрацияларда, жергиликтүү өз алча башкаруу органдарында баягы комиссиялар түзүлгөн да. Ошол жерде дача багбанчылык дача участоктору боюнча дагы өз мезгилинде жанагы Комиссия каралбайт. Оразбек Кадырович, райондун же жергиликтүү бийликтин эмеси комиссиясы ал жерди карай албайт. Анткени бул самостоятельный садоводческое общество. Бул бир гана бүгүнкү күндө ушул мыйзам чегинде карай турган бул Минюс да, силерсиңер, Адилет министрлиги. Ошол эми инвентаризация кылып туруп ошол жанагы иштеп аткан комиссияга жардам бербейсиңер, анда ушуну бүтүрөлү. Бул бүтпөгөн маселе болуп атат да. Дачалар боюнча. Азыркы мыйзам боюнча билесиңер, азыр ошол дача жашаган элдер кызыл китебин алыш керек, учетко туруш керек, айыл өкмөткө шайлоого жана больницага, школго барганга укугу бар. Мунапыс ошондой чыкты. Эми бул жумушту ким аягына чыгарат? Адилет министрлиги же айыл чарба министрлиги же жергиликтүү бийликпи? Биздин сотрудниктер, кызматкерлер ошол комиссияга кошулсун же өздөрүнчө дача бирикмелерин ассоциациялар кайрылса биз деле карап беребиз. Анткени дачалардан көпчүлүгүндөгү маселелер баягы документтерин жоголуп кеткендиги, ар дайым туруксуз болуп жетекчилер алмашып, баштапкы документтери жок болгон маселелер дагы келип чыгып атат да. Ошон үчүн ар бир дачанын өзүнчө маселеси боюнча кароого туура келет. Оразбек Кадырович, ушуну инвентаризация кылып туруп ушуну чечип бүтпөйсүңөрбү дачаларды? Жеринде бербейсиңер, же жергиликтүү бийликке бергиле, же бирөө өткөзүп бергиле. Орто жерде азыр эл кыйналып атат да. Биздин кыргыздын жарандары кыйналып атат. Башка региондордон көчүп келген элдин баары бүгүнкү күндө ачаны эми бул айылда болуп калды. Бирок статусу да жок, укугу да жок, жердин документи да жок болуп атат да. Завод, фабрика уже жоюлуп кеткен, эч кимиси жок. Бүгүнкү күндө ошол жерде жашаган элдер кыйналып атат документтерин ала албай. Муну качан бүтүрүп бересиңер? Бул Минюс бир эле карай турган орган бүгүн Минюс экен. Анткени ал башка бир да бийликке баш ийбейт экен алар. Чечим чыгарып бербейсиңер инвентаризация кылып, ушуну тактап бүтүрбөйсүңөр анда. Бул силердин жумушуңар да Минюстун. Биз кыйнап атабыз да, тиги госрегистрлерди кыйнап атабыз, комиссияны кыйнап атабыз. А булар мыйзам чегинде аны карай албайт экен. Качанга чейин турат бул эми? Качан Минюс чечип бересиңер муну? Ушул мыйзам менен киришпейсиңер анда, кандай кылып бир жагын кирип бүтүрбөйсүңөрбү? Аманган Батырбекович, буну биз анда айыл чарба министрлиги менен биргеликте биздин кызматкерлер менен жолугуп сүйлөшүп, алардын өкүлдөрү менен жолугайлы, балким мыйзамдык деңгээлге алып чыкпай эле аны бир башка мыйзам астындагы актылар менен чечүүгө мүмкүн болоттур. Анда өкмөттөн карап бергиле, положение жазып бергиле, муну чечкиле да мунучу Минюс. Инвентаризация кылып эмгиче бүтөлөксүңөр. Каалаган кишиге келип регистрация кылып коюп атасыңар. Ошол айылдан чогулуш кылат экен дача жашагандар жарымдан көбү. Ошол бир представитель шайлап экен, силер кылып туруп аны регистрация кылып коюп атасыңар. Ал дача кеткен жөнөкөй эле эн шайлаган киши келип ошол представитель анан ал представитель каалаганын кылып атат. Каалаган жерди сатат, дачанын ичинде бош жерди сатып атат. Жергиликтүү бийлик аны контроль кыла албайт. А силер кантип анда мындай бир болуш керек да, бир чеги деген болуш керек да. Карабайсыңар Минюс муну, ушу мыйзам менен кантип карайсыңар? Муну чечишиңер керек да силерчи. Эми коомдук бирикмелерге өзү биз деле аралаша албайбыз, бирок эми сиз айтып атасыз, эми укуктук коомдук анда кирише албасаңар, эмнеге регистрация кылып атасыңар анда? Эми ал маалыматтарды актуализация кылыш үчүн да алардын. Туура эмес регистрация кылып атасыңар да. Эмеси жоюлуп кетсе, завод, фабрика жоюлуп кетсе, кантип регистрация кылып коюп атасыңар? Чогулуштун негизинде эле силер Минюстта регистрация кылып коюп атасыңар да, бирөөнү ошого представитель кылып шайлап коюп атасыңар. Ал каалаганын кылып атат. Эси завод, фабрика жоюлуп кетсе, анда жокко чыгарылат да аны. Ошол жерди айыл өкмөткө өткөзүп бергиле, же бир эмеге өткөзүп бергиле. Бирөөнүн балансында болуш керек да азыр. Алар Аманган Батырбекович, алар 94-95-жылы каттоодон өтүшкөн. Азыр бизге баягы жетекчисин алмаштырууга гана кайрылып атышат да. Жетекчисин кантип алмаштырасыңар? Мен бир нерсе таң калам, Оразбек Кадырбекович.
Ал фабрика жоюлуп кеткен, завод жок уже давно. Ошол заводдор жоюлуп аткан маалда баягы ошол маалдагы актыларга ылайык, коллективный чечимдерге ылайык ошол иштеген Оразбек Алиевич, мындай жооп бериңизчи. 15 гектар жер бир дача дейли, завод жок. Ошо эл чогул председатель шайлады. Силер ошол председательге ошо 15 гектарды берип коюп атасыңар анда. Жок, биз анын жетекчисин гана шайлап атат. Анткени жер бизде катталбайт да жерчи. Анын Жок, ошонун мыйзам менен чечип бергиле да, бул жерде болгон маселе да. Ал шайланган киши каалаганын кылып атат да, мен председательмин депчи. Элге электр энергияны сатып атат, кымбат баада. А жерде бир эле счетчик турат. Бир эле трансформатор, головной счетчик турат. Элге каалагандай баасын коет. 1 сомдон 1 сом элдикинен чогултат, 1 сом 20дан чогултат. Жашабаган кишини чыгарып коем деп коркутат. Bir жыйынтык болуш керек да бул дача боюнча. Инвентаризация кылып бергиле, муну бүтүрүп бергиле. Ошондо кыйнабайсыңар, айыл өкмөтүндө кыйнабайсыңар, МВДда кыйнабайсыңар. Ошондо чечилет. РЭСте кыйнабайсыңар бүгүнкү күндө. Инвентаризация кылып чечип бергиле бул маселени. Аманкабатыр, ушул жума же наркы жума сиз менен бирге биз анда алардын өкүлдөрү менен жолугайлы. Общийчи бир башка жерде же Минюска биз аларды чакырайлы. Анда талдап бир сунушту берели. Анткени, пожалуйста, чакыргыла жолугалы. Сиз айткандай талаш тартыш бири менен мушташ биздин сотрудниктерди алып келип неме кылган учурлар аябай көп дачада талашыпчы. Анан бирөөсү легалдуумун дейт, бирөө ал мыйзамсыз эмес, мен легалдуумун деп. Анткени бай эле бардык нерсе талаш баягы жерге келип байланышып атпайбы? Баары ошо жерге ээлик кылам деп, жерден пайдаланам деп, ушул шылуун топторбу же чындап кызмат кылам дегени барбы? Ушундай сиз айткан маселелер чындыгында бар. Анда биз ушул жума же наркы жума алар менен биз жолугуп өткөзөбүз. Маселе бар экенин өзүңүз көрүп турасыз, туурабы? Маселе бар. Анда маселени чечпейдиби? Качанга чейин уланып жүрөт? 30 жылдан бери уланып келатат. 30 жылдан бери ушул маселени көтөрөбүз, чечилбейт да. Бир точка койбойлубу чечип турганда? Мыйзамын именно дача боюнча мунапыска кирди. Макул, жарайт. Бүгүнкү күндө мен билем, Сокулук районунда 67ге жакын дача бар. 50 миңге жакын киши жашап атат бүгүнкү күндө. Ал айыл болуп калды. Бирок бүгүнкү күндө бирөө дагы ошол шайлоого да кача албайт, больницага, школго да учет жок турат. Чечпейли муну качанга чейин. Макул. Сугат жерлерди мына өзүнүн өз калдына келтирүү боюнча 500дөн 1000 эсеге чейин айып пул салуу боюнча жазыпсыңар. 500 1000 эсе бул канча сумма болот? 50 миң, 100 миңби? Бул аз деп ойлобойсуңарбы? Бул гектарда жараша жасап атасыңарбы же кандай жасап атасыңар муну? 212-2де экинчи пунктунда ошол эле жосун айыл чарбалык жүгүртүүдөн сугат жерлерин чыгарууга алып келсе деп, бул 3 жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызматторун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектен укугунан ажыратуу менен 7 жылдан 10 жылга чейинки эркиндигинен ажыралат. Айып пул боюнча азыраак жазган жосуңар деп атам, 500дөн 1000 эсеге чейин. Бул жерде сугат жерди чыгарууда айып пул салынбайт, ал эркиндигинен ажыратылат. 212-нин экисин карасаңыз. Мына сиз жазып атпайсыңыз, сугат жерлерди өз калыбына келтирүү боюнча өзүңүз доклад бердиңиз. 500дөн 1000 эсеге чейин айып пул салуу деп атасыңар. 500 менен 1000 эсе дегениңер, бул 500дөн 1000 эсе дегениңер, бул 50 миңден 100 миң сомго чейин, туурабы? 1 гектардан 14-15 участок чыгат. Чүй областында, допустим, Мысык Ата Аламидин Сокулукта ар бир участкаң 1 гектардан 15 участка чыкса, 5 миңде сатсаң 75 миң доллар болот. Эң минимальныйын айтайын. А биз жана 50 миң, 100 миң жер мафиясына 50 миң, 100 миң салабыз атабыз. Бул эмени көбөйтпөйлү 500дөн 1000 эсе дегенде. Амангаматырбек, ал 212 бул бөтөн жер участогун өз билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багыттын бузуу менен айыл чарба багытындагы жерлерге өзүн билемдик менен курулуш курууга 500дөн 1000 эсептик болуп атат. Ал эми сугат жер боюнча биз 212 деп өзүнчө киргизип атабыз. Бул баягы жанагы максатын баягы комплекспи же башка жерден ошол турак жайга которууга же турак жайды өз билемдик менен жанагы жайыт жер же болбосо баягы кайракы жер болушу мүмкүн да, бул ошол жерди жөндөп кетет. Ал эми сугат жерге болсо биз ага татаал эле жаза чара жазып атабыз. Татаалар кылгыла, бүгүнкү күндө бул маселени чечпесек уже бул аябай мындай керектүү мыйзам, бирок ошону карап коело деген. Эми дагы бир маселени чыгарып кетейин, урматтуу айыл чарба министрлиги.
дробление, жана 1 гектарды бөлүү боюнча мыйзамы кандай азыр? Жок, мен кайрылайын 1 гектар жерди баягы эки ошол жана жер мафиясына айтайын. Жана 5 сотуктан бөлүп атасыңар. Ошол мыйзамга иштеп атабы азыр? Да, жооп бергилечи. Туруз. Саламатсыздарбы? Жок, угулат. Микрофонду кошо ал. Микрофонду. Бул мыйзам бүгүнкү күндө иштебейт, дробление жок. 5 гектардан кем эмес жер участоктору бөлүнбөйт деген мыйзам кирген, каттоо мыйзамына. Бүгүнкү күндө дробление жок. Анда мында элге ачык айтып кетеличи, бүгүнкү күндө ошол жердин баарын саткан бүт чиновниктер, чоңдор, айыл өкмөттөр, акимдер сатып ий деген гана маселени ар бир жерге барып угабыз да. Бул негизинен айыл өкмөттүн, мамлекеттин жери берилген жери жок, ФПИстин жери сатылган жери жок. Бунда бүгүнкү күндө күнөө госрегистрлерде да. Менчик жерди, үлүш жерин эл барат, дробление кылды, буга чейин 1 гектарды жанагындай 5 соттан бөлтүрүп кызыл китебин папкалап, машинесин багажниге салып жүргөндөрүн көргөнбүз. А элдин баары жаман көргөнү бүт чиновниктер жаман көрүп атат. Акимдерди, айыл өкмөттөрү сатып ийди деп турчу. Бул жер үлүшү, менчик үлүш жер. Госрегистр ушуга уруксат берип койгон, бөлгөнгө. Госрегистр бөлүп берип коет, дробление кылып туруп, күнөөнүн баары бүт чоңдордо болуп атат. Элге ачык айтпайлыбы анда? Мамлекеттин жери, ФПИстин жери сатылган жери жок. Ал турат мамлекеттин жери. Бүт баленин баары ушу менчик жер үлүшүндө. Ушуга биз уруксат берип койгонбуз. 11-жылы ушул жерден кол коюп берип койгонбуз. Дробление болот. Айыл чарба министрлиги даже 1 соттан жерди бөлсө деп койгон. Бул туура эмес мыйзамда. Азыр муну токтотуш керек. Сарай айткан 5 гектардан кем эмес деп туруп. Мындай кылып чыгарыш керек мыйзамды. Бул сунуш катары киргизели. Ошол жер үлүшүн мамлекеттен үлүшкө канча бир жерге алса, бир киши 70 сотук, 80 сотук алса, ошондой гана бөлүнөт. Андан ылдый бөлүнбөйт деп чыгаш керек жанагы эки. 4 сотук, 5 сотук деген жок болуш керек. Ошондо басылат. Бул мыйзамга да ушуну карап коюш керек. Амангал Батырович, мен кошумчалап коеюн. Жер кодексине ылайык жана айыл чарба жерлерин башкаруу мыйзамына ылайык ошол 5 гектардан ылдый калган аларды бөлүп жарууга максатсызга жол берилбейт мыйзам боюнча бүгүнкү күнгө чейин. Анан биз бул жерге байкы жоопкерчиликке жердин ээси дегенди дагы киргизип атпайбызбы? Бул именно ошол үлүшкө алып алган жердин ээси дагы өзү кызыктары болуп жана 4 сотук 5 сотук кылып бөлүп берип атпайбы өзү атайын. Бул ошол комплекстүү чаранын да көрүү. Анан сырткары байкы сиз айткандай китеп албалы дегенде биз атайын юстиция министрлиги дагы иш чара жүргүзүп, мына Сокулуктагы 2 нотариустун лицензиясын алдык бүгүнкү күндө. Анткени алар дагы ошол 4 сотуктен кылып бөлүп, ошол мыйзамдын аткарылышынан мындай аткарууга албастан кылгандыгы үчүн 2 нотариустун лицензиясын алып, укук коргоо органдарына да жөнөттүк да. Демек бул ошол жерде бул жеке адам болобу, жердин ээси болобу, же мамлекеттик органбы, же кадастрбы, ошол аралашкан тараптардын баардыгы жоопкерчилик алат. Ошол бүгүнкү күндө ал мыйзам бар жана иштеп келүүдө. Эркек Жумабекович, сизге кошумча кереги жокпу? Биз жылына ар бир район 500-600 иш козголот, билесиз өзүңүз. Жер, именно ошо жер боюнча. Мен Сокулта аким болуп турганда бир жылда 656 иш козгоду элек. Бүгүнкү күндө силерге ушу дополнение кереги жокпу? Бул эми основном ишти силер карайсыңар бул жер боюнча. Амакан Батырканович, мынау берене кошулуп аткан жетиштүү го дейм, аябай эле болуптур. Жетиштүүбү? Бүт тарабын камтып кетиптир да. Бардык тарабын камтып кетиптир. Иш козголот, бирок аягына чыкпай калган күндөр бар да. Ооба, бул мошенничество көбүнчө биздики азыр мурдагы мыйзам боюнча алдамчылык деп козгочубуз, анан там коюн зафат деп козгочубуз да. Эгерде алга үчүн жердин ээсинин дагы арызы керек болчу да. Эгер жердин ээси өзү организовать эткен болсо, биз анда иштей калыш эмеспиз да. Бул азыркы мыйзам боюнча жердин ээсин дагы жоопко тартылышы болуп калды. Акыркы суроомбуз анда Мурат Садинович, жанагы жаңы кылып аткан мунапыс боюнча жердин ээлери келип туруп арыз жазып, отказ кылып, анан ошол жерди жанагы үйлөрдү кылып берип атасыңар, трансформация кылып берип атасыңар да, аффорд этип берип атасыңар. Ошо жер ээлери каза болуп калган же болбосо башка кетип калгандардыкы кандай болот? Бүгүнкү күндө ушул проблема туруп калып атат да.
Туура Макаматович, ушул проблема бар. Бул жерде маселе бар, өзгөчө ошол соклукта дагы 260 гектар акыркы ошол маселеде ошондой болуп калды. Эгерде башка жакта боло турган болсо, бул без согласия ошол каттоого келбейт экен да. Бул маселе бар, ошонун үстүнө иштеп атабыз, эми азыр оораак болуп атат. Согласия керек экен каттоого алыш үчүн. Мыйзамга кошуп кете албайсызбы ушуну? Азыр эми мен туура түшүнүп атам, жанагы жер ээлери келип туруп макулдугун бергендер кызыл китептерин алып атат. Макулдугун бербей койгондор толтура экен да азырчы. Бушу мен токтолуп калып атабыз да, мен жерине барганда көрүп атам азыр. Кээ бир жерлери уже каза болуп калып экен, кээ бирлери соттолуп кеткен экен. Буларды эмне кылабыз? Эми бул жанагы салып алган үйлөр тура береби ошол бойдон? Туура Макаматович, бул маселе болуп атат. Негизи макулдук бербеген дегенге кошулбайбыз, себеби көп учурда ошол өздөрү билип туруп ошону саткан жерлер көп. Биздик деп аныктаганда эми муну укук коргоо органдары айтат. Бул маселе чечилет го деп ойлойм, потому что баягы укук коргоо органдары келип туруп далилдегенде, бул силер саткансыңар, өзүңөр макулдук бергенсиңер, эмне үчүн буга чейин кайрылган жоксуңар дегенде көбү макулдук берип атат. Өзгөчө ошол Соклук районунда ушундай ситуация болду. Ал эми ошол сиз айткан эң биринчи айткан каза болуп кала турган болсо, бул маселе жаратып атат. Кантип чечебиз эми ушуну? Элди кыйнабай, комиссияны кыйнабай чечип бербейлиби? Президент кол коюлду, мунапыска кол коюлган, указ менен кол коюлду. Бирок маселе туруп калды да азырчы. Муну дагы ойлонуп көрөлү, андан сунуштап көрөлү. Эми бул башка мыйзамдарга ылайык иш алып барып атат да, бул жанагы мураскер ким болуп калат. Бул жердин ээли каяктоо кимдике тийиштүү болуп калат. Анан ошол мураскерлер макулдук бербей, ошол бүгүнкү күндө ошол маселе бар. Мурат Садинович, бул 2 жылга созулган мунапыс болдубу, туурабы? Президент указы боюнча. Мына 1 жыл өтүп калды. 116 000 кызыл китептен бүгүнкү күндө баягы өзүңөр айтып атсыңар, бул 600 киши кызыл китеп алды. 116 000ден 600 киши кызыл китеп алды. Калган 1 жылда жетишесиңерби? Проблемаңар толтурат. Эртең күнү президент указды аткарбай койчуп, баарыңар жооп бересиңер. Буга проблема турат. Муну алып келип чечиңер керек да, кандай алып чечесиңер? Круглый стол кыласыңарбы, мыйзам кыласыңарбы, өкмөттүн токтому кыласыңарбы? Чечиш керек да, бул чечилбей турат. Баарыңар унчукпай отурасыңар бүгүнкү күндө, бири-бириңерге шылтап атасыңар азыр. Кантип чечилет бул маселенин баары? Макаматович, ушу кат менен да биз кайрылып атабыз. Райондук администрация баягы БКС менен да чогулуш өткөрдүк элек, сунуштар болду эле. Негедир райондук администрация бир да сунуш түшөлүк болуп атат да. Именно өзгөртүү, мындай жалпылап эле айтылып атат, өзгөртүп берсеңер деп. Точечно ошол могу мыйзамды, момундай статьяны момундай кылып бергиле деген. Анан биз дагы ошол азыр кат менен да кайрылып атабыз. Сунуштарды тез арада бергиле. Ал эми кыска жооп, эгерде бул албетте өзгөртүүнү кийиргенге сиздер аркылуу мүмкүнчүлүк бар, эми өзгөртүүлөрдү так сунуш бере турган болсо, биз дагы сунуштайбыз. Эми кайсы жерде проблема болсо, Айыл чарба министрлиги силер жооп бересиңер бул мунапыс боюнча. Жердин амнистия боюнча, документтерди колго берүү боюнча силер жооп бересиңер. Качан чечесиңер? Анда бир чогулуп алып круглый стол кылбайсыңарбы? Анда чакыргыла, губернатор, акимдерди чакыргыла, отуруп алып круглый стол кыла, өкмөттү чогулталы, биз баралы, чечели да бул маселенин баары. Чечилбей турат да азырчы. Кошулам Макаматович, биринчи маселе боюнча эми бул жоопкерчилик ошол райондук администрация комиссиялары каралган да. Булар иш алып барат. Ошол жеринде биздин кызматкерлер бар, биз четке калбай элебиз, ошол жерде иш алып барабыз. Ал эми жанагы сунуш боюнча туура биз буга чейин да өткөрдүк элек, буну областтар боюнча деген сунуш кирген. Биз рабочий группа бар, ошон менен областтарга кийинки жумадан планыбызда бар. Оразбек Кадырбекович, силер инициатор болуп ушул жер маселеси боюнча, мунапыс боюнча чогулткыла. Айыл чарба министрлигинин, жергиликтүү бийликтин баарын чакырып алып бир круглый стол кылалы. Чечилбеген маселе толтурат да. Азыр ар бир министерство унчукпай отурасыңар. Президент 2 жылга кол коюп берди мунапысты. 116 000ди биз тактап чыктык. Бирок оформлениясы бүгүнкү күндө мына азыр 8 ай өттү, 116 000ден болгону 600 киши кызыл китеп алды. 1 жылда жетишпейбиз да булардычы. Жер-жеринде комиссиялар кол койгондон коркуп отурушат. Анткени мыйзам боюнча наркы каза болуп калгандар бар, сыртка чыгып кеткендер бар экен. Жерлер кол коймойчу алар бербей атат коркупчу. Жергиликтүү бийлик, комиссия жер-жеринде. Туура Аманкан Батырбекович, анда сиз айткандай баягы меники эмес деп анда сиздин тапшырмаңыз ушул жерде айтылган маселе катары биз
дачалар боюнча Алишер Ташбаевдин жана экологиялык Вертекс ОСО деди. Ошол боюнча жана берки маселеңиз боюнча биз анда өзүбүзчө бир жыйын кылып кандай чыгабыз, кайсыл маселелерде, мыйзамдарда бир пробелдер болуп атса, ошолорду бир карап туруп киребиз. Эми ал албетте маселелер бар, алар баягы бул мыйзамга байланышпаган, өзүнчө болсо болот. Ал эми бул мыйзамда бул кылмыш жаза жоопкерчилик болуп аткандыктан бул мыйзам өзүнүн нугу менен кете берсе, калган маселелерди биз дагы талдап, анын өзүнчө баягы күн тартиби менен жылдырабыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул биринчи окууга, экинчи окууга чейин сунуш киргизгенге дагы укугубуз бар. Дал алыңыздарбыз. Мыйзам өз алдынча азыр өткөрө берели, бирок экинчи ушул биринчи күн тартиби боюнча сиздин сунушуңузду, Алишер Ташбаевдин сунушун мунапыс дачалар Алишер Ташбаевдин сунушун өкмөткө тапшырып койбойлу өзүнчө чечим менен. Азыр биринчи бул мыйзамдан тышкары чечим кабыл алып комитеттин. Ошол туура болот го дейм, комитет. Комитет жазып алды азыр onu чечимге анда кошкула өкмөткө каминге. Кээ чечилип аткан маселени карагыла деп. Дачалар боюнча конкретный реформа боюнча сунушун алып келсин өкмөт. Экинчи мунапыс боюнча дагы эгер мыйзам чийки болсо аны да карайлы. Алишер Ташбаевдин вопросу боюнча ушул 3 чечимди киргизип коелу. Рахмат. Рахмат, барбы дагы алымчы коңчулар? Рахмат, анда добуш коебу, урматтуу депутаттар. Рахмат, каршы жок. Рахмат.